Ош шаарына жылуулук берилди. 4-ноябрдан тартып көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларына жылуулук берүүнү баштаган. Жашоочулардын айтымында азырынча жылуулук жакшы берилип, үй ичи жылуу болуп калганын айтышат. Бизге отопление 4-күнү берилди, бирок 2 күн режимге түшүш үчүн ичине сыбай турду. Анан бул жактын балдары келип, подвалдан ар бир квартирага кирип воздух чыгарып, азыр ысык, аябай жакшы ысып атат. Кармап көрсөңөр болот. Мына ысып атат азыр. Ысык, жакшы. Буга улай эле бүгүн 9-ноябрда мектеп жана бала бакчаларга жылуулук берилген. Шаардагы Айманчок балдар бакчасында жылуулук эми гана келе баштаган. Айтымдарында имарат жаңы гана курулгандыктан жылытуу бир аз кыйын болууда. Былтыркысы суук, кыш суук келген үчүн суук болгон. Азыр эле жакшы отопление берди. Батареялар тепленький. Былтыр ошондо аномалдык суук күндөрү кыйналсыздар ошондо? Ооба. 23, 22, 23 градуста болот. Жылуулук жакшы. Жылуулук камсыздоо ишканасында 88 от казан бар. Ишкана каладагы 306 көп кабаттуу жана 270 жер үйлөрдү жылуулук менен камсыздайт. Муну менен бирге социалдык объектилер дагы кирет. Быйылкы жылы жылуулук камсыздоо ишканасына 16 000 тонна көмүр керектелсе, анын 11 000 тоннасы алынган. Анан негизинен бүгүнкү күндө жакшы болгону ушу биздин жарандарыбыз бизге дагы ушу кошумча жардам берсе, учурунда айтса, албетте биз жардамыбызды аябайбыз. Дагы бир кошумчалай мына Ош шаарынын тегеле кайрылып кетет элем. Бизде бүгүнкү күндө Ош шаарында 2 жылуулук ишканасы бар. Бирөө ТЭС, бирөө болсо жылык камсыздоо ишканасы. Ошону мындай көп учурда кайрылуулар болуп атат. Ошону туура түшүнүү менен кабыл алышса. Негизинен биздики ушул Курбан-Жадатка району же болбосо Юго-Восток, Туран, Кулатов, Анар, Төлөйкөн, Черемушка кичине райондор кирет. Калганын бүгүнкү күндө ТЭС камсыздайт көп кабаттуу үйлөрдү. Биз болсо ушул райондорду камсыздайбыз. Ош шаарын кыш мезгилинде жылытуу үчүн 2 ишкана кызмат көрсөтөт. Ош жылуулук камсыздоо жана жылуулук электр станциясы 4-ноябрдан 2 ишкана тең жылуулук берүүнү баштаган. Айымкан Исралы кызы, Муслим Ахметжанов, УТРК Ош.